Жумгал районунун Чаек айылындагы үй бүлө тибиндеги балдар үйүндө жакшы жаңылык. Анткени январь айынан баштап ар бир баланын тамак ашына берилип келген 110 сом көбөйүп, эми 220 сомду түзүп калды. Бул президенттин айрым социалдык мекемелерде тамак ашка болгон чыгашалардын акчалай нормасын жогорулатуу жөнүндөгү жарлыгынын негизинде ишке ашты. Президентибиздин баягы көңүлү балдарга ушунчалык бөлүнгөн үчүн, камкордук көрсөткөн үчүн январдан баштап 220 сомдон тамак берип атабыз. Ал абдан жакшы экен. Балдар мурун эле тоюп турган балдар азыр андан беш бетер түрлүү тамак берип, биздин да колубуз узарып калды, ал балдарга тамак бергенге. Анан президентке баягы аябай чоң саламыбызды айтабыз. Балдардын собу тийсин, ишинин зоболосу көтөрүлсүн. Мыкты дагы көп иштерди аркылап жүрө берсин. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, президенттин Нарын облустундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Садыркул Ашымбаев, буунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын жетекчиси Рам Сараванамутту жана башкалар аталган айылдагы балдар үйүнө барып, президенттин атынан белектерди тапшырды. Балдардын жүзүнөн кубанычтын белгиси байкалып турду. Кыргыз Республикасынын президенти баарыңарга салам айтты. Барыңарга. Анан кийин мынакей атайын бүгүн барыңарга мынакей белектер берип жүргөн болчу. Жибек бул жерге 8-класстагы иниси экөө 8 жыл мурун бирге келген. Экөө тең сабактарын жакшы окуйт. Ал келечекте англис тилинен котормочу болуп, дагы башка тилдерди өздөштүргүсү келет. Кийин Америкага барып иштеп келип, балдарга жардам берүүнү тилек кылат. Бул жерде тарбияланып жатканыма уже 8 жыл болду. Кичинекей кезимде келгем. Бул жердин шарты аябай жакшы, жатаканасы жакшы, төшөгү жакшы, жылуу ичи, тамак аштары жакшы. Мурун болсо 110 сом болуп, мындай тамактар жечүбүз, аябай жакшы тамактар жейбиз да. Азыр болсо 2ден тамак жейбиз. Ар түрдүү тамактар жейбиз. Поварыбыз жакшы жасайт да. Мектепке барабыз. Бош убакталарыбызда болсо биякта мындай велосипед, ушундайлар тээп, ары бери айланып ойнойбуз, балдарды ойнойбуз, балдар менен чогуу ойнойбуз. Чаек айылындагы үй бүлө тибиндеги Нурбулак балдар үйү 2005-жылы Жумгал районунун мамлекеттик администрациясы менен Даниянын балдарды сактоо өкүлчүлүгүнүн ортосундагы келишимдин негизинде ачылган. Анда ата-энеси жок, же бакканга шарты жок 3 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөр тарбияланып келет. Бул мекеме иштеп баштагандан бери жалпысынан 100дөн ашык бала эрезеге жетип уядан учкан. Учурда балдар үйүндө 15ден 20га чейин ар кандай жаштагы балдар тарбияланып, 6 киши эмгектенет. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида, Нарын облусу.